Спорт сүйүүчүлөрү дал ушинтип Валерий Жапаралиевдин элесине арналган эл аралык турнир Бишкек шаары жана өзүңүздөр көрүп тургандай эле эркин күрөш боюнча чоңдор арасындагы дал ушул мелдештеги биз беттештерге дагы келип жеттик жана бул жерде азыр көңүл жубатуучу беттештер 74 килограммга чейинки салмак чембирдикте орун алып турган учур. Эми спортчулардын кимиси мыкты болот, кимиси дал ушул мелдештин алканда ийгилик жаратат. Анын бардыгын алдыңкы мүнөттөрдө бирге аныктап көрөбүз. Жалпыңыздарды экранга жакын олтурууга чакырамын. Ачуу дегенде эле мына ушинтип көңүл жубатуучу беттештерден мурда жалпы бул салмакта 24 спортчу күч сынашып жаткан эсиңиздерге салып өтөйүн. Жана алардан албетте дал ошол ташталган чучулакка жараша дагы ар бири өз өнөрлөрүн көрсөтүп, ар бири ким мыкты экенин дагы аныктоого күч сынашкан учурда Ислам Туратбеков жана Садам Исаевдардын демек ортосундагы беттеш орун алууда. Алматадан келгендер бар, ошол эле дагы башка коңшу өлкөлөрдөн келген биздин бардык ушул спорт мектептеринен чыккандар дагы күрөшөт. Ислам Туратбеков тууралуу айта турган болсом, анда 74 килограммга чейинки салмак чембирдикте Ислам Туратбеков 2007-жылы жарык дүнүйгө келген жаш балбан. Ал эми Садам Исаев болсо ал 2004-жылы жарык дүнүйгө келген жаш балбандар. Чындыгында мына ушундай эл аралык мелдештерде дагы кимдин келечеги кең экенин көрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экенин ишенимдүү түрдө айтып өтөйүн. Биз өз кезегинде байкап көрөбүз кайсыл спортчулар мына ушул мелдештин алкагында чоң өзлөрү ушул ишенген ийгиликти дагы толугу менен ишке ашыра алабы. Жана өзүңүздөр билгендей, атын атасаң куту сүйнөт дегендей, дал ушул турнир азыр кимдин элесине өтүп жатат деген учуруңуздарда мына 4 упайлык ыкманы Ислам Туратбеков ушул 1-0 эсебинин алдыга жүгүлө жатып, азыр эми 4-1 болуп эсеп өзгөрдү. Дагы Садам Исаев бардыгын ишенимдүү түрдө өз пайдасына колдонуп кетти. Ушул Советтер Союзунун спорт чебери Кыргызстандын ушул эмгек сиңирген машыктыруучусу Валерий Жапаралиевдин ушул элесине арналган мелдеште өлкөбүздөн жана бир топ башка өлкөлөрдөн келген күчтүү спортчулар дагы күч сынашып турган учур. Ошентип Валерий Жапаралиевдин дагы бул ракурстан бардык ушул сүрөттөрүн көрүп ким экени дагы толук байкалат. Эң негизгиси кыргыз ушул спорттун анын ичинен күрөшкө чоң вер салымын кошуп кеткен машыктыруучунун элесине арналган бул мелдеш күчтүү делген дагы спортчуларды чогулта алды деп ишенимдүү түрдө айтып өтсөм болот. Ал эми жалпы эле балбандар кайсыл салмак чембирдикте ушул кармаштарды өткөрүп күрөшүп жатат деген болсоңуздар 57-61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 жана 125 килограммдан дагы ушул жогорукулар арасындагы мелдеш өтүп жатат. Эң негизгиси бул мелдештер Кабалуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда экенин дагы айталы. Турнир негизинен эле дал ошол дүйнөлүк күрөш уюмунун дагы эрежесине ылайык бардык ушул спорттоктуу күрөштүн эрежесине ылайык орун алып турган учур. Биз сиздер менен өз кезегинде албетте дал ушул мелдештин алкагында кайсыл спортчу жеңүүчү атыгат жана кийинки жылы Кыргызстандын ички өлкө чемпионатында ким татыктуу ушул кармаштарды өткөрө аларын дагы байкайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй ушинтип эркин түр боюнча азыр кармаштар өтүп жаткан учурда секунданттар болушунча көрсөтмөнү берүүдө. Садам Исаев болушунча атаандашын
Бұл учурда бекем кармап, кармаган жерден эми кое бербей өз максатына жетүүгө дагы басым жасап турат. Ак Илдирс ушул спорт мектебинин тарбиялануучусу болгон болсо, Ислам Таратбеков, Ратбек Саматбаев атындагы республикалык спорт ушул коллеждин дагы тарбиялануучусу. Келди жакындан. Албетте мындан кийинки абалдарды ким өз пайдасына кандай чечип кетерин көрөлү. Ислам Таратбеков атаандашын өзүнөн алыстатууга умтулду, бирок Ислам Таратбековго бул ирет кандайдыр бир ийгилик жаратууга мүмкүн болгон жок. Кайрадан дал ушул абалдарды өз пайдасына колдонуп кетүүгө дагы чакырып болуп турат. Жана Садам Исаев мына ушинтип калган убактарды дагы өз пайдасына болушунча ишенимдүү чечүүгө машыктоочулары көрсөтмөн берди. Садам Исаевди тагыраагы дал ушул абалдарды өз пайдасына чечип коргонууда алдаганча ишенимдүү болууга чакырат. Садам Исаев дал ошол машыктоочулар айткан нерсени толук ишке ашырып кете алабы деген чоң суроо турат. Анын бардыгын алдыда жооп алабыз. Азыр кайрадан атаандашы белден бекем кычырата кармагандан кийинки учур жана көрөлү. Аралык өтө жакындан Ислам Таратбеков менен Ислам Садаевдин ортосунда кармашы жана 4 упай бар. Жалпы 9-2 жана ал ортодо Ислам Таратбеков дароо 1 упайга демек ээ болду дагы атаандашын аркасы. Андан ары абалды өз пайдасына чече алган жок. 3-9 ал эми убакыты дагы болсо бар. Азыр кайрадан атаандашынын артына чыкканы үчүн тийиштүү упайларды алды дагы. Андан ары 2 упайлык айлантууну ишке ашырды жана жана 9-7 эсебинде кармашууланат. Бир көз ирмелди эле Садам Исаев убакыттар соңуна келип калды дагы. Ал жеңишке жете алды. Бирок кийинки беттештерде мүнөздү акырына чейин көрсөтүү керек. Ислам Таратбековго кийинки мелдештерди ийгилик каалайбыз. Садам Исаев болсо албетте алдыда өзүнүн күчүн дагы да болсо сынайт. 86 килограмм салмакта балгандар акилетте чакырылат. Адаев Исхан Тайманбас, Кайытжанов Турдан Тайманбас. Дайындансын Үмүтбек уулу Ибрагим. Демек, кийинки салмак чембирдики 86 килограммга чейинки салмакта уланат жана албетте дал ошол салмак чембирдик бул 74 килограммга чейинки салмак ошол жыйынтыкталгандан кийин гана уланарын дагы эсиңиздерге салып өтөм. Ага чейин болсо биз албетте дал ушул 74 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кайрадан ушул келтирүү жолбосо ушул 16 тагыраагы 8ден 1 баскычка келтирүү үчүн жүрүп жаткан кармаштар 24 бар. Аларды 16га келтирүү үчүн жалпы 74 килограмм салмак чембирдикте 4 беттеш өткөрүү керек. Анын гана жыйынтыгында 8ден 1 баскычка өтүүгө дагы мүмкүн болот. Ал эми дал ушул тапта мына күрөшүп азыр башталганда 13 мүнөт убакыт өттү дагы. Килем үстүндөгү балбандар эгерде буга чейинки ушул тизилиш меңде турган болсо, анда Кубат Азизбаев менен Эржан Азамат уулу чыгуусу керек. Эгерде эле башка ушул чейин болсо, анда жок. Ал нерсени дагы орундоого толук мүмкүн болбойт. Азыр атаандашты 2 колдон кармады дагы. Мына ушул абалдарды кимиси өз пайдасына колдонорун көрөлү. Болушунча коргонууда ишенимдүү, өзүнө таамай дагы жүрүштү өткөрүүгө умтулууда. Демек, Адаев
деп турат. Жалпы бул 24 спортчунун ичинен Адаев деген леке каршы көрсөтүлгөн эмес. Бул жерде документте башка өзүм ушул жашоодо алып жүргөн ысым таптакыр башка болушу мүмкүн. Антан артына карабайбыз дагы азыр көк ушул трикочон балбан эскертүүнү алды дагы. Активдүү күрөшүүгө аны чакырып өттү. Демек жок, бул канча деле 86 килограммга чейинки мына салмак чембирдиктеги кармаштар уланууда. Висхан Адаев Тайманбас спорт клубунун өкүлү. Ал эми Нурдан Кайыпжанов, ал дагы Тайманбас спорт мектебинин эки тең спортчоруна талапкер болгон балбандар. Бул кармаштар болсо мына ушинтип 8ден 1 баскычтын алкагында жеңгени жейрек финалга дагы чыгат. Жалпы бул салмакта 16 спортчу дагы күч ушул сынаша турганын айтып өтөйүн. Азыр жакшы 2 упай. Ага чейин андан кийинки учурлар жана Висхан Адаев менен Нурдан Кайыпжановдун 86 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаш уланып турган учур. Калыс ышкырыкты жаңыртты. Биз болсо мындан ары эсепти 4-0 жана кимиси бул беттеште чыныгы лидер экенин көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Висхан Адаев акырындык менен атаандаштын артынан өттү. Дагы кезектеги 2 упай жана дал ушул жерден өзүнө керектүү 2 упайга ээ боло алабы дегенбиз, бирок жок. Нурдан Кайыпжанов бул ирет жөн гана ишенимдүү түрдө дагы коргонууну көрсөттү. Ал эми 86 килограмм салмак бул оңой салмак эмес. Бул жерде жалаң гана мыкты күчтүү делгендер иргелип калат дагы. Алар келечекте Кыргызстандын ички чемпионатында болушунча күчтөрдү дагы сынайт. Ал эми бул мелдеш көпчүлүк элдерге маалыматы жакшы жетпей калды. Дал ошол себептен көрүүчүлөр аз келген. Айтор бүгүнкү күндө ушул жарыялоо, жарнамалоо деген нерселер алдын ала жүрүш керек. 15 күн, 20 күн. Мына ошондо гана көрүүчүлөрдү көбүрөөк топтоого дагы мүмкүн болот. Өзүңүздөр көргөндөй буга чейин жалаң гана машыктоочулар, олтурупкалар жана катышкан спортчулар өзлөрүнүн учурун күтүп. Висхан Адаев биринчи 3 мүнөттүктө 6-0 эсебинде алдыга чыкты. Ал эми Нурдан Кайыпжанов болсо терең дем алуу менен өз учурун дагы күтөт. Жана биз болсо көрөлү. Кайрадан калыс ышкырыкты жаңыртты эки спортчуну. Өзүнө жакын келүү менен бул кармашты дагы улантууга көрсөтмө бергенден кийин албетте бардыгы өз ордунда. Далаларында эч кандай суу жок. Кургак кармашып күрөшүүгө дагы мүмкүн болгон ыңгайлуу учур. Жакын каралыкка чейин түртүп барды дагы. Висхан Адаев кезектеги 1 упай. Мындан ары Нурдан Кайыпжанов. Атаандашты бутуна өткөрүп алды. Менимче Висхан Адаев ошол жерден жыйынтыктап коюуга мүмкүнчүлүгү дагы бар. Бирок мына коргонуу жана ышкырык кайсыл карама каршы килемде жаңырды өңдөнөт. Демек мына ошентип 11-0 эсебинде Висхан Адаев алгачкы чейрек финал шатып олтурат. Ал эми ал менен кийинки этапта ким күрөшөрүн азыр алдыңкы чыга турган спортчулардан дагы аныктайбыз. Биз болсо жогоруда айтып өткөндөй эле 16 мыкты делген келечектен көп үмүттөндүргөн спортчулар дагы чогулган. Урматтуу балбандар, даярданып убагында эртерээк кайерге чыктыла, себеби КТРК телевидение тартып атат. Жана биз кийинки протокол боюнча Ибрагим Үмөтбек уулу менен Апаз Өзкөнбаевдардын ортосундагы элештүү көрөбүз. Кызыл бурчтан чыккан Ибрагим Үмөтбек уулу Изабек спорт мектебинен спорт чеберине
талапкер, ошондой эле Апаз Өскөнбаев Скафтан алдагы спорт чеберине талапкер болгон жаш балбан. Байкайлы 86 килограммга чейинки салмак чембирдикте жаланган балбан билек дагы мен күчтүмүн делген спортчулар белдешти өткөрүп, алар өз ара ийгиликтүү дагы жүрүштөрдү жасоого бир кызыктар жакындан кирип барды. Тандашын кармады, өзүнө тартып умтулду жана Апаз Өскөнбаев мына ушул жерден азыр озеки түрдөгү эскертме алгандан кийин биз көрөлү. Ушундай чабуулдар кандай уланат, бири-бирин өтө бир башка кооптуу ыкмаларды жасоого азырынча мүмкүнчүлүк берген жок. Бардык учурда жолун тороп ишенимдүү карманууга дагы чакырып турган учурда кайрадан ышкырык жаңырды дагы. Азыр Апаз Өскөнбаевга жандуу аракеттер менен ишенимдүү күрөшүү көрсөтмөсү берилди. Келди, кармады. Азыр Өскөнбаев үчүн өтө бир ыңгайлуу учур. Кандай чыгып кетет? Ибрагим Үмөтбек уулу өзүңүздөр байкагандай бул абалдарды толук кармады жана мындан ары ышкырыктын жаңырысуу менен эми бир упай активдүүлүк үчүн Ибрагим Үмөтбек уулуна берилди. Мындан кийинки абалдарды болушунча алар алганча ишенимдүү түрдө колдонууга дарамети жетеби дагы байкайбыз. Атандашын кайрадан эле жакынкы аралыктан ушинтип Апаз Өскөнбаев кармады. 2 упай бар. Ал көпкө чейин дал ушул ыкманы ишке ашыруунун үстүндө жүрүштөрдү жасады дагы. Акыры ошентип 4-1 эсебинде дагы алдыга чыгып олтурат жана жакшы чындыгында мындай ишенимдүү аракеттерди акырына чейин дагы көрүшү керек. Субанов Ратбектин жоктугуна байланыштуу жеңиш барды жакында карама каршы жүрүшкө барууга жакындаган учурларды кандай бир колдонот деген болсо, бирок ал жерде тандашы толугу менен азырынча Ибрагим Үмөтбек уулун өз пайдасына да чече алды жана Апаз Өскөнбаевдин мындан ары калган 3 мүнөттүктө дагы толук күрөшүүгө ишенимдүү турганда көрөдөсүздөр. Көрөбүз кандай жыйынтык болот. Негизи эле алыстан байкап айткан бирок иш жүзүндө күрөшкөн учурлар бул таптакыр башка дагы. Инарки Дуайсан, Баянский Богдан дайынданабыз. Жыйынтык болот. Мына ушинтип ышкырык жаңырар замат Апаз Өскөнбаев атандашына өтө бир кооптуу карама каршы чабуул менен кирип барган. Азыр бул жерде акырына чейин өзүнө керектүү упайды алууга ашыкта, бирок иш жүзүндө бир гана упайга ээ болду дагы. 5-1 эсебинде алдыда. Жана маштуруучу берген көрсөтмө менен чалуу үчүн ал дагы анча эффективдүү көрүндү болуш керек, бирок каршылашы деле дайыма чабуулга баруусу өтө бир маанилүү болуп калды. 5-1 эсеби аны теңөө үчүн Ибрагим Үмөтбек уулу эми башынан акырына чейин ар бир көз ирмемде ал
Мына ушинтип ыңгайы келген жерлердин бардыгында чабуулдарды жасап упай алууга жол издейт. Апаз Өскөнбаев күттү. Ушул жерден кайрадан активдүүлүк көрсөтүлөт. Ибрагим Үмөтбек уулу. Апаз Өскөнбаевди али жакынкы аралыктагы жүрүшү жана жок. Эко болгону азыр бул жерде көңчө. Апаз Өскөнбаев атандашынан күтүп кези келген жерде бир чабуулга барат. Бул эми бардык эле балбандардын дагы карманган тактикасы. Ибрагим Үмөтбек уулу азыр кандайдыр бир керемет болуп кетти эле. Жол атандашы өтө бир оройго тагап жол берип коюу эле жеңилип калбаса, мындай учурларда Апаз Өскөнбаев да жеңишти сактап калууга мүмкүнчүлүгү салыштырмалуу көбүрөөк десем кошулат болушуңуздар керек. Мына коргонуу бардык өз ордунда. Өз учурун күттү жана бардык абалдар колдонот. Жеңгени Висхан Адаев менен чейрек финалдын алкагында күрөшөт жана Висхан Адаев дагы оңой олтоң эмес экенин жогоруда далилдөөт. Азыр калсыш кырыкты жаңыртар Замат Апаз Өскөнбаев упайлардын артыкчылыгы менен жеңишти камсызда отурат. Ибрагим Үмөтбек уулу жакшы баштаган менен бирок акырына чейин дал ошол ыргакты кармай алган жок. Ал эми кийинки спортчулар Бубайсар Инаркиев, Эрестен болсо Богдан Боярский, Кант шаарынан келген спортчу лигине талапкер болгондагы спортчу жана Бубайсар Инаркиев. Бир аз караганда физикалык жакта мыкты көрүнгөндөй туйлат, бирок иш жүзүндө азырынча Богдан Боярский дагы өзүнүн татыктуу каршылаштыгын көрсөтө турган учурда алгачкы упайды да ошентип кызыл трикочо Бубайсар Инаркиев алды жана Бубайсар Инаркиевди көрөлүм кандай жыйынтыкка жете аларын. Жыйынтык кандай болот? Азыр кайрадан чийимдин четине жакын алып барды. Бубайсар Инаркиев менен Богдан Боярскийлердин тиришинде Богдан Боярский өз учурун күттү жана калыс азыр көтөрдү дагы болушунча көк бурчтан чыккан Чүй облусунун өкүлүн активдүү күрөшүүгө чакырып өттү.
Жанам, байкайлы. Мынау ошол абалдан. Упай бул жерде. Берилген жок. Көрөбүз кайрадан Буайсар Инаркиев атандашты колдун сыртынан карма өзүнө ыңгайлуу тартып кетүүгө басым жасаган болчу. Жана пассивдүүлүк үчүн бир упай, буга чейинки Богдан Боярскийдин чыгып кеткенин эске алуу менен дагы бир упай ыйгарылган. Азыр 4 упайлык жүрүш жана Буайсар Инаркиевдин улантып көрөлү. Мына дал ошентип беттештин бүтөрүнө саналуу секундалар калган учурда Буайсар Инаркиев 8-0 эсебинде дагы алдыга чыкты. Жана бул албетте биринчи гана айлампа. Дал ушул жерден балким Богдан Боярский тактикасын бир аз өзгөртүп алда канча ишенимдүү күрөшүшү мүмкүн. Бул жерде бутка кирип бара жатканын Буайсар Инаркиев өтө бир ишенимдүү түрдө колдоно алды. Жана Буайсар Инаркиев Кыргызстандын ички чемпионатында буга чейин 79 килограммга чейинки салмак чембирдикте күрөшкөн болчу. Ал эми көрөлү. Мына ушинтип азыр Буайсар Инаркиевке өзүңүздөр билгендей саналуу гана упайлар керек. Эки упай Богдан Боярскийге. Атандашты кармады, керектүү жерден дароо өзүнө упайды дагы ала алганын көрдүңүздөр. Андан аркы жүрүштөрдү өз пайдасына чече алабы. Байкайбыз Богдан Боярский менен Буайсар Инаркиевтердин жакындан атандаш кирип келди. Аны болушунча өзүнөн алыстатууга дагы ушундай 4 упайлык Буайсар Инаркиев азыр мына ушул жерден таза ыкманы ишке ашырды дагы жеңишти камсыздап турат. Ал эми Богдан Боярский бар аракетин көрдү, күрөшкө умтулду. Дал ушул ыкма байкасаңыздар атын өтө бир ишенимдүү түрдө менен андан кийин бир айлантуу жана жеңишти ал камсыздай алган болчу. Демек 86 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар уланат. Дал ошол Буайсар Инаркиев менен чейрек финалда кез келүүчү атандаштары Санжар Токтогулов кызыл трикочон Ак Элбирс командасынын өкүлү жана көк бурчтан Куштарбек Абдыманап уулу ачыкты Изабек спорт мектебинен
Эми көрөбүз. Кимиси мыкты жана кимиси чыныгы ийгиликти жаратарын. Эч кандай упайлар бул жерде берилген жок. Азыр Изабек спорт мектебинин өкүлү Куштарбек Абдуманап уулу атаандаштын артына ийгиликти өткөндөн кийин мына 4 упай, андан ары 6 упай жана чийимдин сыртын көздөй дагы чыгып калган учур болбогондо анда Куштарбек Абдуманап уулу ал балким алды өз пайдасы үчүн чечип кетүүсү дагы толук ыктымал болчу. Ушинтип экөө азыр бири-бирине жол издеп турат. Бул жерде Санжар Токтогулу башына бир шашып алды дагы анын жыйынтыгында бир аз кечирээкке шашып кеткен үчүн болуш керек. Куштарбек Абдуманап уулу ал катачылыкты өз пайдасына колдонуу менен 6-0 эсебинде алдыда. Görөбүz. Вакыт бар. 30 секундадан бир аз көбүрөөк. Жана бул убакыттын ичинде азыр балбандардан айрыкча Куштар Абдуманап уулу төртүшүп турганга эле макул. Санжар Токтогулов болсо бул учурда азыр өткөргөндөн кийин машыктыруучусуна албетте бул кармаштын экинчи 3 мүнөттүн кандай улантуунун дагы жол жобосун түшүнүп болуш керек. Эсеби башталардын астында бир тактика, андан кийин атаандаштын амалына жараша машыктыруучулар кайрадан тактикасын өзгөртүп берген учурлар өтө көп. Жана бир упай Куштар Абдуманап уулуна берилди 2 секундалык айырмачылык жана Рахатжан уулу Жамбулов, Арзыкеев Арслан дайынданып турабыз. Ал ушинтип эми бул бөлүктө жыйынтыкты алгандан кийин машыктыруучу жөн гана көрсөтмөлөрдө көрсөтмөлөр кандай чечилерин дагы байкайбыз. Азыр 0-7 эсеп жана бул эсептерди Куштар Абдуманап уулу өзгөртүүгө умтулуп атат. Ыңгай келген жерде дароо атаандаштын бутуна кирүү менен дагы ошондой азыр көпкө чейин тирештик, бири-бирине таптакыр мүмкүнчүлүктөрдү бербей болушунча ар бир учурду дагы көзөмөлгө алуу менен экинчи 3 мүнөттүктө Санжар Токтогулов атаандашын күтүүдө. Куштар Абдуманап уулу үчүн дагы 3 упай керектелет. Кайлым келдим, бир голду дароо бердин, экинчи гол менен бутка Куштар Абдуманап уулу өткөн болсо Санжар Токтогулов ал жабуулдардын бардыгын
жокко дагы чыгарып. Олтурган учурда ким кандай бул абалдарды колдонорун көрөбүз. Кілемге чакырылат Жумабеков, Жанат, Искав, Жыргалбеков, Чыңгыз, Тайманбас. Даярданып турсун. Айбек уулу Бектур, Акылбек, Жапаркулов, Анас, РСК. Жакынкы аралык атаандашты болушунча өзүнө жакындаткан жога, бирок Куштар Абдыманап уулу үчүн дагы 40 секунда чыдап кой жетиштүү. Бирок жок, күткүсү келген жок. Кезектеги эки упай жана бир рет азыр нокаут керек. Ал бар. Жыйынтыгы 11-0 жана Куштар Абдыманап уулу чейрек финалга жолдомо ала алды. Ал кийинки этапта Бубайсар Инаркиев менен дагы күрөшүн өткөрөт. Дайындансын Жакуев Ахмат, Дурусбеков Даниэль. Жана биз болсо көк бурчтан чыгып келе жаткан Арслан Арзыкеевди көрүп отурабыз. Анын каршылашы Жамболот Рахатжан уулу кызыл бурчтан чыгат. Ошентип Стронг ушул спорт клубунун өкүлү азыр килемүнөн чыкты. Спорт чөбүрчүлүгүнө талапкер. Арслан Арзыкеев болсо ал дагы спорттун чөбүрү деген намды алууга талапкер. Жана Изабек спорт клубунун өкүлү болсунча абайлап күрөшүү зарыл. Даярданып турсун Конокбаев, Ушундай абалдарды кандай колдонот? Бутка келип барды. Тартып кетти. Жок. Коргонууда дагы да болсо Жамболот Рахатжан уулу ишенимдүү түрдө коргонууда Жамболот. Арслан Арзыкеев мындай коргонууларды өз пайдасына чечүүнү дагы жакшы көргөн балбандардын бири экенин. Байкай алдыңыздар болуш керек. Көрөбүз. Жакшы өтө, экөө тең болушунча мыктуулук умтулат. Кыргыз Республикасынын ички чемпионатында ийгиликке жеткен спортчулар дал ушул салмакта күрөшүүгө умтулду дагы. Алардын ар бири өз учурунда ийгилик жарата алабы көрөбүз. Бирок ошол эле билесиздер, бул 86 килограммга чейинки салмак чендирдикти алат болсок, өлкөбүздүн ички чемпионатында Мухаммед Абдуллаев жеңип жаткан Стамбул Жанбек уулу күмүш байге, Атай Изабеков жана Мухаммед Нияз Абазбековдор. Алар коло байгенин дагы эс аткан. Эсеп жалпы 9-0 жана бул жерде Арслан Арзыкеев үчүн атаандашын болгон чийимдин сыртына гана сүрүп чыгарып коюу гана талап кылынат. Жана дал ушундай азамат чындыгында бардыгын идеалдуу түрдө ишке ашырды дагы 11-0 эсебинде жеңишти камсыздап кете алды. Куттуктайбыз. Биз болсо дал ушинтип чейрек финалда Жакуев Ахмат, Дурусбеков Даниэль. Дайындансын Карипов Илсар, Арслан Арзыкеев эми Мухаммед Нияз. жарым финалдагы атаандашын күтөт. Ушул бардыгын идеалдуу түрдө сонун ишке ашырды чындыгында.
Жана кийинкилер чыкты. Арслан Арзыкеев. Изабек спорт мектебинин өкүлү Ахмат Жапуев, Даниэль Доросбеков болсо мына Белоцкийдин атынан чыгып кармашты өткөрүүдө. Азыр атаандаштын артына өтө жакшы өткөн, бирок ошол эле учурда кайрадан Ахмат Жапуев өзүнүн абалын жакшыртууга дарамети жетти дагы. Андан ары балким ал тескерисинче атаандашына өз күрөшүн сунуштоосу толугу менен мүмкүн. Келди, бир чапты жана ошол абалда басып жаткан учурда Ахмат Жапуев упайларынын санын көбөйтө алабы, жок. Даниэль Доросбеков. Андан ары жерде жаткан жерден ишенимдүү түрдө коргонсо болот. Ахмат Жапуевдин ыңгайлуу учурду тайма күтүп бир аз гана мүмкүнчүлүккө жаралса, аны ишенимдүү түрдө колдонуп кеткенин көрдүңүздөр. Жана Ахмат Жапуев менен Даниэль Доросбековдардын бул кармашы эмне менен жыйынтыкталарын дагы көрөлү. Вакыттар бар. Менимче кимдир бирөөсү мөөнөтүнөн мурда жеңиште камсыздоого деле толук мүмкүнчүлүк болот. Ахмат Жапуев. Негизи эле соңку учурларда байкасаңыздар, бардыгы эле ашыкпайт, өзүнүн учурун күтөт. Шашып кетип, жеңишти колдон чыгарып салган учурлар анчейин дагы көп эмес. Алды буттан өтө жакшы. Эми акырына чейин бул жүрүштү соңуна чыгарып отурган болсо, Даниэль Доросбеков да упай алууга мүмкүнчүлүк болот. Жана жок. Ахмат Жапуев азыр өтө жакшы коргонду көрсөттү. Дагы биринчи 3 мүнөттүк артта калды. Эмнегедир дал ошол Даниэль Доросбеков атаандашынын бутун кармаган жерден аны сыртына чейин сүрүп чыгарып кете алган жок. Жана мына кайталоодон көз ирмемден эң бир мыкты учурларды байкай алдыңыздар. Биз болсо калган 3 мүнөттүктү улантып көрөлү. Кайрадан бутка Ахмат Жапуев келип барган, бирок Даниэль Доросбеков атаандашынын жолун тороп күтүп алууда ишенимдүү. Кармашты өткөрдү жана Ахмат Жапуев азыр ооз-эки түрдөгү эскертүү. Эгер мына ушул эле абалда ал күрөшпөй кача бере турган болсо, анда сөз түрдө Даниэль Доросбековго дагы бир упай кайрылат.
Ахмат Жапуев менен Даниэль Дурусбековтардан. Дал ушул учурдан эми баштагыдай эле бири-биринин каталарын өтө көп күтүүдө, себеби чебер жаш экенине карабай бардыгы чыныгы мыктылар. Жана мындай эл аралык мелдештерде ийгилик жаратуу кайсыл бир деңгээлде спортчулардын дараметин, абалын бир аз жакшыртат. Жана мындай мелдештерди жеңүү спорт чебери деген наамдалууга дагы алда канча жеңил болоруна шарт түзөрүн билесиздер. Анын үстүнө эгер деле кыргызстандык балбандар дал ушул мелдештерде жеңишке жете турган болсо, анда кийинки жылы өлкө чемпионатына дагы кайсыл бир деңгээлде мыкты формада барат. Айтор улуттук курама командага кирүү эми спорттук күрөштө өтө оор атаандаштык күч жана ийне жибине чейин дагы билүүн керек. Кайсыл жерде кандай жана эмне ыкманы колдонуп, кандай коргонуп кетүү, айтор убакыт өз пайдасына чечүү сынды бир топ шарттар бар. Азыр Ахмат Жапуев дагы жарым мүнөт коргоно алабы дегенбиз. Иш жүзүндө азыр Даниэль Дурусбеков кармады. 2 упай жана 4-5 бул турган учурда Даниэль Дурусбеков атаандашты дал ушул кармаган жерден дагы азыр акырына чейин бекем кысып кармап калуу мүмкүн болгон жок. Антсе дагы ашыкпай көрө туралы убакыт бар. Ахмат Жапуев эми ал тескерисинче дал ушул абалдардан упай алууга ал көбүрөөк кызыктар болуп турган учурда жаңырды убакыт соңуна келди. 5-4 эсеби Ахмат Жапуев кийинки баскычка дагы жолдомолуу турат. Анын каршылашына албетте ийгиликтерди каалайбыз. Кантсе дагы балбандар акырына чейин ушинтип мүнөздүү көрсөтүү менен дагы күрөштү өткөрүштү. Назарыбызда кызыл бурчтан Ильсар Карибов, ал эми көк бурчтан Мухаммед Нияз Авазбеков. Мухаммед Нияз Авазбековдун жогоруда айтып өткөндөй эле өлкөнүн ички чемпионатында коло байген жеңген. Ал эми мындай эл аралык мелдештерде Мухаммед Нияз Авазбеков ал болушунча ишенимдүү күрөштү өткөрүүсү керек. Өлкөнүн ички чемпионатында деле бир топ мыктылар менен күрөшүп, ал жакта эмнеге дараметтүү экенин, жөндөмдүү экенин дагы көрсөтө алган болчу. Кайсы дал ушул аралык жана Ильсар Карибов менен Мухаммед Нияз Авазбековтар мына ошол жерден башты көтөр деген дагы көрсөтмө келип түштү. Канчалык деңгээлде угууда мына ошол нерсе дагы өтө бир кызыгын жаратат. Ильсар Карибов менен Мухаммед Нияз Авазбековтардын Ильсар Карибовду күрөшүүгө чакырды Мухаммед Нияз Авазбеков. Албетте ал өлкөнүн ички чемпионатта ийгилик жараткандан кийин мындай эл аралык мелдештерде жөн жерден жарым финалга чейин барбаганын тастыктайт болушу керек. Эгер аны ишке ашыра албай калган болсо, анда өзү үчүн эле
Бұл сезон дерлікке жоққа шығады. Жана кейінгі сезонда қандай формада қайтып келісі дағы белгісіз. Азыр Ильсар Карибов Жеңишке Шаршанбеков Адылхан жетишти. Жана эми Мухаммед Нияз Авазбеков катескерсинче 12 түрдөгү эскертүү берилди дагы, аны болушунча жандуу күрөшүүгө дагы башкы калыстын берген көрсөтмөсү. Ильсар Карибов дайыма чабуулду уюштурууга жол издөөдө. Мухаммед Нияз Авазбеков болсо ал сөз түрдө өзүнүн бир учурун күтөт. Жана эгерде дал ошол учур орун алып кала турган болсо, ал алдагача ийгиликтүү билдир балбандар күрөшүшүн дагы жетип алышы мүмкүн. Азыр алгачкы 3 мүнөттүк артта калды. 1-0 эсебинде Мухаммед Нияз Авазбеков. Ильсар Карибов болсо бул жерде машкөрүүсү болушунча көрсөтмө берип, ошол тактикасын бир аз өзгөртүүгө дагы чакырып турган учур. Ушундай бардык тыныгуулар, тактикалар, көрсөтмөлөр артта калгандан кийин Ильсар Карибов менен Мухаммед Нияз Авазбековтар экинчи 3 мүнөттүктө кармашын улантууда. Бул бөлүккө чындыгында алдаганча активдүүрөөк башталды десем болот. Биринчи бөлүктө мындай учурлар дерликке орун алган эмес. Азыр чийимден чыкпады. Жана Ильсар Карибов азыр бутка кирип бутту байлагандан кийинки учурларды кандай колдонорун көрөлү. Барды жана Мухаммед Нияз Авазбеков атаандашына азыр карама каршы эпкиндеги чабуулдан кармап өз пайдасына кезектеги 2 упайды жаза алгандан кийинки учурду кандай колдонорун дагы көрүшүбүз зарыл болот. Жана ар бири дал ошол мелдештердин алкагында алдыганча өзүнүн ишенимдүү. Кайрадан бутка жакын кирип баруу. Бул эртем эмне менен коштолорун дагы байкайлы. Ушинтип жакшы атаандаштын азыр ар бир кыймылын эми Мухаммед Нияз Авазбеков өз пайдасына чечүүгө дагы жакшы ишенимдүү. Жүрүштү ишке ашырууда. Отка жакын кирип барды, бирок упай ала алган жок Ильсар Карибов. Жыйынтыгы Мухаммед Нияз Авазбеков артка өттү. Мухаммед Нияз Авазбеков өлкө чемпионатында мына коло байгени жеңди айткам. Азыр мына толугу менен азыр атаандашына айланды дагы. Дал ушинтип кийинки этапка дагы жолдомо алуу турат. Анын атаандашы ким болот? Аны азыр мындан кийинки беттеште дагы аныктайбыз. Жана Сооронбеков Шамил, Боронбаев, Курманбек дайындансın 97 килограмм. Адылбек уулу Үсөн, Кырсалиев Алишер. көрөлү. Учур алдаганча Ильсар Карибов
чарчап чалып калды болуш керек. Мына ошол учурдан дагы толук эле Мухаммеднияз Авазбеков пайдаланды, колдонду. Биз болсо жыйынтыктоочу беттешти көрөлү. Шамил Сорбеков Тайманбас спорт клубунун өкүлү, Кызыл Бурчтан чыккан спортчу эрчилик намын алууга талапкер жана Курманбек Боронбаев ал дагы РСтен спортчу деген намды алууга талапкер. Акырындык менен 86 килограммга чейинки салмакка чейин бирдиктеги дал ушул кармаш эмне менен коштолорун Шамил Сорбеков, Курманбек Боронбаев азырынча бири-бирин аңдап билип көрүүгө жана кандай артыкчылыгы бар экенин атаандашына мына ошол учурларды колдонууга дагы басымды көп жасады. Жана активдүүлүк керек деген Курманбек Боронбаевка берген эскерүүдөн кийин байкайлы секунданттардын ар бири дайыма кыйкырып өзүнүн билгенин айтып турат. Ал эми аны ким кандай дагы кабылдап, кандай колдонуп кетерин дагы байкай туралы. Даярдан Турсун, Инаркиев, Орци, Эрес, Чокоманов, Рамазан, Изабек. Ошол абал. Активдүүлүк Курманбек Боронбаевка эскертүү дагы бирөө берилди жана эскертүүлөрдү көп ала берүү деле беттештин тагдырын чечип коерун жакшы билесиздер. Курманбек Боронбаев Шамил Сорбеков Курманбек Боронбаевдардын беттешинин активдүүлүгү үчүн гана Шамил Сорбеков упай алган. Андан кийинки учурларда ал болушунча учурду күтүп дагы өзүнө оң жыйынтык чыгарууга бар күчүн шумшоодо. Азыр алгачкы 3 мүнөттүк мына ушинтип жыйынтыкты алды. Калыс азыр экөөнү башкыртты, жаңыртып бир аз демдерди басып тактикаларды өзгөртүүгө убакыт жаралды дагы. Эми анын кимиси кандай? Колдоноорун көрөлү. Жана тарабы көпкө узатпай туруп азыр ышкырыкты жаңыртты. Экинчи 3 мүнөттүк старт алган кез. Экинчи 3 мүнөттүктө спортчулардын кимиси
ийгиликтүү болорун дагы көрүшүбүз абзел. Болушунча биринен бири кем калбаган жана амал көйлүгө басым жасалган кармаштар Шамил Сорбеков. Учурун көтөдө өзүнүн. Эмне жыйынтыктар болот? Көрүшүбүз керек. Курманбек Боронбаев. Учурда алдагы бир упайды алды теңелди. Эми Шамил Сорбеков тескерисинче ал активдүү көрүштү жүргүзүп турган болсо гана мүмкүнчүлүк бар. Курманбек Боронбаев азыр Шамил Сорбековду армады, артына өттү. 2 упай. Бул албетте атаандаштын артынан өткөндөн кийинки учурларда 2 упайга ээ болду. Жалпы 3-1 эсебинде Курманбек Боронбаев алдыга чыкты. Калган көз ирмемдерди ал кандай дагы өз пайдасына чечерин көрөлү. Ошондой кармады. Азыр Курманбек Боронбаев атаандаштын артынан өтүүгө. Камонуда. Жеңишке ошентип Курманбек Боронбаев жете олтурат чын жүрөктөн. Куттуктайбыз дагы биз. Албетте кийинки салмак чем бирдикти көздөй дагы дейт алабыз. Демек 97 килограммга чейинки салмак чембирдиктерге кезек келип жетти. Жалпы бул салмакта 24 жок, адашам. 14 спортчу келип катышкан жана аларды дагы бир иретке келтирүүгө кармаштар орун алып турган учур. Кандай жыйынтык болорун дагы алдыда сөз түрдө бирге байкап көрөбүз. Демек, кармаш өтө жандуу башталды. Экөөнүн упайларды алмашуусу менен Үсөн Адылбек уулу жана Алишер Рысалиевдер мына ушинтип 6-6 болуп теңелгенден кийинки көз ирмем кандай уланат дагы байкайбыз. 97 килограммга чейинки
Салмак чембирдиктеги балбандар чу дегенде эле мына ушундай өзгөчө дагы кармаштарды өткөрө алды. Үсөн Адылбек уулу 2001 жылы жарык дүйнөгө келген Жалал-Абад облусунан, ал эми Алишер Ырсалиев ал 2000 жылы жарык дүйнөгө келген Нарын облусунун атынан дагы келген спортчу. Жана 97 килограммга чейинки салмак чембирдикте Үсөн Адылбек уулу буга чейин коло байгенин ээси атыккан болчу. Ал эми дал ушул мелдештин жүрүшүндө кандай жыйынтыкка ээ болорун дагы байкайбыз. Алишер Ырсалиев атаандашты өтө кереметтүү түрдө түзүп жатат жана кандай ушул өзгөчөлүк болорун сөзсүз түрдө бирге байкайбыз. Көрөлү, мына ушул жерден азыр Алишер Ырсалиев өтө бир ишенимдүү кармаштарды өткөрүүдө, бирок Үсөн Адылбек уулу дагы оңой олтоң менен багынбоого умтулган болчу. Алишер Ырсалиев үчүн азыр туруп кармашты улантууга дагы көрсөтмөлөр берилди. Айтор чындыгында мыкты, өтө керемет беттеш дагы алгачкы 3 мүнөттүк орун алсам болот. Бир көз ирмемде чындыгында баардык орун алды. Кантип алгачкы 3 мүнөттүк артта калганын дагы байкабай калдык. Себеби спортчулар дал ушинтип ар бир учурду болушунча ишенимдүү мына колдонууга умтулган. Жана Үсөн Адылбек уулунун бул жүрүштөр болсо азыр бизге Алишер Ырсалиевдин дагы атаандаштын артынан өтүп, андан кийинки ыргытуусу жана андан кийинки жалпы эле упайларга жеткен баардык учурларын кайталап байкадыңыздар. Айрыкча мына ушул 4 упайлык Алишер Ырсалиевден дагы ыкма өтө бир кереметтүү түрдө орун алды дагы. Байкайлы, Үсөн Адылбек уулу азыр 2 упайга ээ болду. Атаандашы чейимдин сыртына чыкты дагы. Дал ушул учурлардын баардыгын өзгөчө берилүү менен дагы көрөбүз. Бул жерде 8-10 эсеп жалпы. Жана көрүшүбүз керек, Үсөн Адылбек уулу колду атаандаштын астынан өткөрдү жана бул абалдарды кандай колдонуп кетерин көрөлү. Алишер Ырсалиев ошентип ишенимдүүлүгүн жоготкон жок. Ал болушунча байкасаңыздар 2 упайлык жүрүштөрдү өтө бир ишенимдүү түрдө ишке ашырууда жана 12-8 андан ары жок. Бул жерде упайларды алууга мүмкүн болгон жок. Бирок ага карабастан менимче дал ушул келтирүүдөгү жолсо алгачкы кармаштардан эң бир кызыктуу жүрүп жаткан бул 97 килограмм салмак чембирдиктеги кармаштар болууда. Ар бири ушинтип өзгөчө жана мыкты делген беттешти тартуулап турган учурда алгандай орун алат Алишер Ырсалиев. Кайрадан Үсөн Адылбек уулун бир топ шаштысын алып, аны кыйнап турган учур.
жана 14-12 чекти. Бул жакта өзүңүздөр көрүңүздөр, атаандаштын таза басты да Алишер Рысалиев эми 97 килограмм салмак чембирдикте кийинки баскычка жолдомо алуу менен дагы жеңишке жетип олтурат. Ушул жерден келди, алмады, басты. Жана каршылашып толук кыймылсыз дагы. Анын астында калган көрдүңүздөр. Мындан ары Нурбол Акималиев менен Айбек Токтогалиевдер. Кармашын өткөрөт. Чакындан бир жандуу кармаштар негизи 97 килограммга чейинкилердин арасында өтүүдө. Бул дагы өзүңүздөр көргөндөй азырынча активдүү кармаштар менен Айбек Токтогалиев атаандашынын жолдосу умтулат. Демек Нурбол Акималиевна кызыл трикочон балбан 2007-жылы жарык дүнүйгө келген Олимп спорт мектеби көрсөтүлгөн. Ал эми анын бет маңдайында Айбек Токтогалиев Алскафтан жана Нурбол Акималиев. Ошол жерден азыр өзүнүн абалын алда канча жакшырта алды. Болгону быйыл 18 жашка толуп отурган балбан жана азыр 97 килограммга чейинки салмак чембирдикте ишенимдүү атаандашты түзүү менен дагы албыктуу умтулат. Айбек Токтогалиев атаандашты азыр 4 упайлык мынушулук колдонду жана андан ары тушеге басты дагы Нурбол Акималиев. Эми тажрыйба ага жетпей калган көрдүңүздөр. Себеби бул абалдарды ишенимдүү түрдө да колдоно алган жок. Айбек Токтогалиевди биз куттуктайбыз жеңиши менен. Мына ушул байкасаңыздар таза жерге чапты жана андан ары өз убактысын дагы күтүүгө аргасыз болушту. Демек кызыл бурчтан чыккан Жанчар Осмоналиев Тайманба спорт мектебинен 40 жаштагы балбан. Аты дагы бир өзгөчө Жанчар. Ал эми Даниэль Аскаров Тайманба спорт мектебинин өкүлү. Бул мелдештеги жаш катышуучулардын бири. 2007-жылы жарык дүнүйгө келген балбандардан үчөө болсо, анын бири дал ушул Даниэль Аскаров жана жаштык менен тажрыйба десем туура болуш керек. Эми Жанчар Осмоналиев чоң мелдештерде ийгилик жаратпаса дагы, бирок бул куракка чейин күрөштү таштабай күрөшүп келсе, анын бир топ тажрыйбасы мол экенинен дагы кабар берет. Жеңишке Чокоманов Рамазан жетишти. Изабек. Жана экөө жакын аралыктан тирешип, мына ушул абалды Дөңбаев Адил, Тайманбас Абазов Данислав өз пайдасына колдонууга жакын барган. Турсун Жумалиев, Бектур, Жалалабад, Асылбеков, Өмүргазы, Базар Кургон. Жок, деликке 1,5 мүнөткө мына жакын убакыт артта калды дагы. Бул убактардын ичинде экөө бири-бирине
Qandaydır bir çoң жүріс жасауға мүмкіншілік берілген жоқ. Қазір көк бұрыштан шыққан Даниэль Аскаровқа күресті жанды улантуға дағы шақырды. Екөтен бір спорт клубтан, андықтан эми бір-бірінен жақшы күштүү жана алсыз жақтарын жақшы билишет. Андықтан мына ошол нерсеге жараша дағы кармашты жүргүзүүгө ұмтылып бара жаткан учур. Келди колдордун ыңгайлуу колдуна бири-бирине өткөрүү менен дагы Алекижин. Чындыгында эле бул кармашта Жанчар Осмоналиев активдүүлүк үчүн бир упайды алды. Ал эми Даниэль Аскаров болсо атаандашына дал ошондой дагы беттешти сунуштай алабы көрөлү. Өзүңүздөр байкагандай эле 2,5 мүнөт убакыт артта калды жана бул убакыттарды кандай дагы пайдаланарын көрүшүбүз абзел. Бирок менимче экинчи 3 мүнөттүктө дал ошол оюндун бардык жүрүшү дагы чечилет. Азыр Жанчар Осмоналиев менен Даниэль Аскаровдардын кыскача тыныгып, дем алып, маштыруучулардан көрсөтмөнү алат жана ага жараша дагы өз оюндарын улантуу. Окуна болушат, калыстар болсо ышкырыкты жаңыртты. Мындан ары экинчи 3 мүнөттүк кандай нукта өтөрүн көрөлү. Даниэль Аскаров өзү тууралуу жар салымчан да болушунча бул беттешти дагы нукта өткөрүш керек. Ошол эле Нурбол Акималиев 4-0 эсебинде алда келе жатып, Айбек Токтогалиев абалды толук көзөмөлгө алып кетүүгө жетише алды. Ошондой өзгөчө учурлар эми байма-бай дагы орун алып турары талашсыз. А биз болсо көрөбүз Жанчар Осмоналиев менен Даниэль Аскаровдардын кармашы өтө көпкө созулду жана бул ирет эми эскертүүлөр берилгенден кийинки абалдарды ким кандай колдонорун дагы көрөбүз. Жанчар Осмоналиев кайрадан бутка кирип барды. Алды атаандашты буттан. Жана упай бар. Ошондой аз-аздан жеңил упайларды топто олтуруп жеңишке жетүүгө деле эмнеге мүмкүн болбосун. Бул деле толук мүмкүн. Жанчар Осмоналиев азамат бирок 40 жашына чыгып эми жаш балуандар менен тең ата күрөшүп аларга каршы ойноп жатуусу бул алардын алда канча мыктылыгынан дагы кабар берет жана азыр артына өтүүгө мүмкүн болгон жок. Аскаровду мына ошол абал боюнча чейиндин сыртына түртүп чыгарды дагы бир упайга болду. 3-0 эсеп. Ошондой. Азыр Жанчар Осмоналиев.
Қалған 55 секундан ішінде игіліктүү карманып кое турган болсо деле бул упайлар жетиштүү болот. Даниэль Аскаров эми чындыгында бир аз балким ийгилиги жетишпегендир, же болбосо дагы башка учурлар. Эң негизги Жанчар ушул Осмоналиев жаштыктын күчүнө караганда, шамдагайлыгына караганда тажрыйба өтө бир чоң мааниге ээ экенин дагы көрсөтүп олтурат. Жанчар Осмоналиев менен Даниэль Аскаровтар 5 4 3 2 1 жана дал ошентип кийинки этапка жолдомо алган 97 килограммга чейинки салмак чембирдикте Жанчар Осмоналиев болду. Даниэль Аскаров болсо албетте эми атаандашын финалга чыгуусун дагы күтөт болушу керек. Асылбек Мурзахматов менен Айтеңир Максатовдардын ортосундагы кармашты көрөбүз. Экөө тең жаш делген балбандардан. Даярдап Турсун Төлөмолдиев, Кутман Изабек, Кулмолдиев, Дастан Эрес даярдап турабыз. Ушундай ышкырык жаңырда экөө бири-биринин колун кыса кармагандан кийин ийгилик калып өттү дагы. Тааныштар өтөйүн. Асылбек Мурзахматов Ак Элбирс командасынын өкүлү. 2006-жылы жарык дүйнөгө келген. Айтеңир Максатов 2005-жылы жаңырык дүйнөгө келген жана РСК Таза жемишке Дөкбаев Тарбиялануучусу. Тайманбас. Ошентип экөө Зар 8-1 финалдын алкагында дагы кармаштарды өткөрүп жаткан учур. Асылбек Мурзахматов кандай чапчаңдык менен, тездик менен атаандашын артынан өткөн, бирок Айтеңир Максатов андан кем калбаган чебер экенин көрсөттү. Дерлик мүмкүнчүлүккө таптакыр калтырган жок атаандашын упай алуусуна. Жана бул абалдарды кандай колдонорун дагы көрүшүбүз абзел. Асылбек Мурзахматов менен Айтеңир Максатовдар жок. Азыр розеки түрдөгү эскертүү. Асылбек Мурзахматовго эгер мындан ары талышууларга актууланта турган болсо, анда анын өзү үчүн дагы салмакына 97 деп айтылса, бирок балбандар өздөрү өтө бир чебер экенин дагы көрдүңүздөр. Айтеңир Максатов 2 упайга ээ болду. Андан ары упайлардын саны 4кө жетти жана 6 дагы 2 ирет айландыра алабы. Жети атаандашы чегип кетти. Ушинтип 7-0 өсөндө азыр Айтеңир Максатов бир көз ирмемде упайларды өз пайдасына чечкенин дагы көрдүңүздөр. Жана мындан кийинки абалдарды ал кандай колдонорун толук байкообуз. Көрөлү 7-0. Өтө бир
Асылбек Мурзахматов үчүн колптуу эсеп Айтеңир Максатовдун өзү үчүн мындан ары кармаштарды дал ушул ишенимдүү эсеп менен улантууга мүмкүнчүлүгү бар дагы учурлардын бири жана дал ушул жерден көрөлү болгону 3-2 1-0 деп биринчи айлампа дагы жыйынтыкталып олтурат. Ал эми биз болсо сиздер менен биргеликте дал ошол эки күчтүү делген мына мыкты жаш дымактуу балбандардын ортосуна армашына экинчи 3 мүнөттүн көрөбүз. Ага чейинки учурларда биз кайрадан Айтеңир Максатовдун көк бурчтан чыккан балбандын 7 упай топтогондагы кайталоодон көрүп өттүк. Кайрадан жакын каралык жана баштагыдай эле салкын кандуулук менен эми бири-бирине ишенимдүү дагы туруштукту берүүдө. Бирок бул жерде Асылбек Мурзахматов азыр көбүрөөк чабуулга барып өзүнө керектүү упайларды албаса анда бара-бара абал мындан дагы начарлап кетүүсү мүмкүн. Бирок ошол учурда шашып чатып упайларды берип албоодон дагы алабайлоосу зарыл. Айтеңир Максатов активдүү күрөшүүгө калыс көрсөтмөнү берди. Мына кармады атаандаштардан, бирок Асылбек Мурзахматов кайрадан сурулуп чыгып кеткенин көрдүңүздөр. 97 кг салмак чембирдик, бул эми өтө чоң делген салмактардан жана болушунча бар ким өзүнүн мыкты жагын көрсөтүү керек. Канбек Абдулхайыров бар 97 кг чейинки салмак чембирикте. Мына эл аралык мелдештерге дагы башка учурларга биздин өлкөнүн атынан дагы барып өз күчүн сынай турган. Азыр күрөштү улантса болот, эч кандай эки жак кароо деле негизи жок. Болгондо 1 мүнөттөй убакыт калган Асылбек Мурзахматов менен Айтеңир Максатовдардын дал ушул кармашы дагы кандай жыйынтыкталарын байкап көрөлү. Келди жакын каралык, азыр болгону калыс бир ышкырыкты жаңыртат жана чейимден чыкты дагы. Айтеңир Максатов 8-0 эсебинде алдыда. Келди, колду астынан өткөргө умтулган, бирок убакыт өтө аз калды. Түрттө атаандаштын артына өттү жана дал ушул жерден атаандаштын артына өткөнүнө 2 упай, аны чыгарганы 1 упай, жалпы 11-0 эсебинде Айтеңир Максатов жеңишти дагы камсыздап олтурат. Ал эми дал ушул жерден эфир эстафетасын кесиптешим Элбар Олиловго өткөрүп бермекчимин. Ортого чакырылат Төлөбалдиев Кутман Изабек, Кулболдиев Дастан Эрес, Даярдан Турсун Анарбеков Ислам Эрес, Эфендиев Зайнал